Manдар biz көрсөтүүбүздү алдыга карай дагы уланта бермекчибиз. Мына башында айтып кеткендей, бизге ушул кадырлуу конокторубуз келип, сиздердин маанайыңыздарды көтөргөнгө аракет кылат алар дагы. Андыктан азыр жаңыдан келген коногубузду тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев келип отурат. Эл артисттикке талапкер деп коелу, а? Саламатсыздарбы, кутман менен келип калдык деп коеюнчу. Кутман менен. Таң жакшы башталдыбы? Деги эле мына карантинден бери эми көрүшүп атабыз. Биз же сиздер көрүштүңүздөрбү? Эми көрүшүп атабызбы? Бул убакыт аралыгы билинбеген менен көп эле убакыт өтүптүр. Эмнелер менен алек болду, кайда жүрдү, баягы онлайн концерттерден эле көрүп калдык. Деги эле эл жок, ырдоо кандай болот экен деген бир жакшы кабарларды алалы, өз оозунан угалы деп чакырдык. Кайда жүрөсүз? Чоң рахмат. Ошол билинбей эле карантин башталды дегенден бери мына 3 айдын уже жүзү болуп калыптыр. Ал аралыктын ичинде сиз айткандай онлайн концерттер менен алек болдук, анан үйдө отурдук, үй бүлө менен алек болдук, бала чака менен алек болдук, ата-эне бир туугандарды жакшылап тааный баштадык деп коелу. Жумуш болуп эле, жумушта жүрүп, эми бул тамаша иретинде, анан дагы айта турган нерсе, өзүбүзчө бир башка жанагы бир перезагрузка деп коет го. Ошондой да болду окшойт. Ойлонуп, жаңыча багыт, жаңыча жашоо, жаңыча көз караштар менен Кудай буйрса ушул аты өчкүр балекеттин алгыр деп коеюнчу. Оору жок болсо, Кудай буйрса бир жакшы иштерди баштайбыз, жакшы дем менен, жакшы күч менен баштайбыз деп отурабыз. Ушундай. Негизинен чыгармачыл адамга баягы эл менен аралашып жүрүп, эл арасында ырдап жүргөндө карантинде отуруп калган кыйын эле болсо керек. Кыйын экен. Аябай кыйын, себеби ар дайым элдин алдына чыгып, ырдап, жанагы эмоцияны, жан дүйнөнү элге тартуулап, анын элден кайра энергия алып, ошол бир өзүнчө бир чоң сыйкырдуу бир байланыш үзүлүп калды да. Ошол нерсе биз үчүн аябай таасир этти, жанагы эми эгер каттуу айтсак депрессия деп коебуз, бир ошондойлорго кабылып, анан онлайн концерт боюнча айтып кеттиңиз. Онлайн концерттер өтүп атат. Элдин баары эле өзүбүзчө күлүп тамашалап атабыз. Өзгөчө опера ырчылары ырдап, эң аягында бийик үндү кыйкыр бакырып алып, анан ошо менен элдин дүркүрөгөн кол чабынын астында кирип кетчүбүз да. Бул жолку онлайн концерттерде киши жок. Бакырып ырдайбызбы, кыйкырып ырдайбызбы, анан акырында өзүбүз унчукпастан күлүп, жадырап жана анан элге ийилип таазим этип, эми теле аркылуу, азыркы соц тармактар аркылуу ошентип талантыбызды тартуулап атабыз. Бирок алар деле көп болбой атат, аз-аздан болуп атат. Атайын белгилүү даталарда 9 май, андан башка могу кечээ 12 июнда Россия күнү, День России деп ал концерттерге катышып атабыз. Ошондой бир биз жаңыча үйрөнө турган, уже макул болуп, бир ошого көнө тургандай бир шарттар түзүлүп калды. Эми ошо менен ырдап жүрөбүз, айла жок. Адам баласы кандай нерсе болсо дагы, кырдаал болсо дагы ошого көнөт экен да. Бирок ошол эле учурда чыгармачылык менен иштөөгө жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы ойлонууга, ойду тазартып алууга, эс алдырып алууга дагы жакшы мүмкүнчүлүк болсо керек. Себеби чыгармачылыкта жүргөндө күн-түн жумуш, анан эл менен аралашасың, жумушуң ошону талап кылат дегендей күн болобу, түн болобу, сөзсүз түрдө баягы аскер адамындай эле кызмат кылууга туура келип жүргөн учурлар болбодубу? Жай турмушта ошондой шартта иштедиңиздер дегендей. Анан эмне жаңылык, чыгармачылыкка эмне киргизип атасыз десең, убакыт бөлө албай жатам деген бир шылтоолор болобу, же болбосо чын эле ошондой болобу? Бизге дагы кызык болду. Көпчүлүк чыгармачылыкта бир жаңылануулар болсо керек. Буюрса ошол айтып атпаймынбы, жана перезагрузка деп коелу. Жанагы күнүмдүк турмуш өзүнүн жолу менен кете берип, буга чейин, карантинге чейин эч убактыбыз болбой, анан бизде өзүңөр жакшы билесиңер, айлык майына аз болгонуна байланыштуу. Көйгөйлөрдү айтып кое берели дейм, капа албайсыздар депчи. Мүмкүн болгон жерлерден иштеп акча таба алалы деген аракет менен чуркап жүрүп эле убакыт бат өтүп кетти да. Билинбей, анан бир жакшы чыгарманы отуруп, үстүнөн иштеп чыгарууга мүмкүнчүлүк болбой атканда, анан азыр ушундай эс алып отурган учурда жакшы ойлонуп, жанагы эргүү, илхамдардын баары
акырындап келип отуруп бир жакшы багытка, жакшы жолго түшүп алдык десек болот да. Бул карантиндин, бул биздин чектөөлөрдүн аябай жакшы жагы да. Анан мисалы үчүн чыгармачылыктан сырткары адамдын кадыр баркы, бир туугандын, балдардын, үйдөгү акыбалдын ошол нерсенин кадыр баркын түшүнө баштадык да. Көчөдө жүрүп эртең менен таң камал чыгып кетесиң, кайра кечинде келесиң, балдарын көрбөй каласың дегенде ушундай нерсе болот. Анан Кудай буйрса деп аз калды, бир жакшы жаңы чыгарма жазып атабыз биз да, элден калбастан клиби менен жакшы тартабыл деп атабыз. Бул Кундуз Таштаналиеванын Сакта деген чыгармасы, сөзү Шайлөө Дүйшеевдики сөзү. Ошону жазган атабыз. Ушундай апаттардан, жаман нерселерден сакта Кудайым деп бир тилек кылып, ниет кылып, максат кылып жазып атабыз. Өзү негизи карантинге чейин эле мурда ойлонуп жүргөн учурда, азыркы мага чейин Гүлнур Сатылган эже ырдаптыр. Эми чыгармачылыкта Кудай буйрса, биз да өзүнчө бир башка багыт менен көрсөтүп, элге тартууласак деген ниет болуп атат да. Жакшы тилек, жарым университет чындыгында элибизди ушундай балекеттен сактап, аман эсен толук чыгып кетели. Анан мына ошол тууган урук деп калгандан кийин туулган жерге айыл апа баягы барып, кенен баягы бир кыдырып дегендей. Жакын арада болду. Бар экенин эстедиңизби деп. Көргөнгө мүмкүнчүлүк болду деп. Абада тазарбадыбы азырчы, өзгөчө башкача болду да мурдагыдан. Эң туура жылда биз ошол эргүү убагында эле июль айларында барчу элек, ысмалдан быйыл андан айырмаланып жазда май айларында барып, өзүңүздөр билгендей Жалал Абад областынын Сузак районунун Көкжаңак деген шаарында туулуп өскөм. Ошол Көкжаңак шаарында аябай май айында бир өзгөчө башкача кулпуруп турат да, жапжашыл болуп, бүт баары жашыл эмеге бөлөнүп, анан ошол учурда барып көрүп келдик. Тууган урук баары жатышат, баары отурушат, аман эсен. Айылда эми жумуш болгон үчүн биздей Бишкек шаарындай, чоң шаардай карантинге көп деле калбай, эл баары өзүнүн турмушу менен, жанагы жаздын бир күнү 1000 күнгө тете дегендей, ошол өздөрүнүн жумушу менен алып урушуп жүрүшөт. Ушундай. Анан сиз дагы ошо айылдагы бала кезде жумуштарды бир эске салып, ошол жумуштарды да жасашканча аракет жасадыңызбы, эстеп же баягы эс тартканда шаарга келип, анан өзүң окуп, анан кайра иш менен алек болуп, анан айылга барсаң, бир кездеги адамдар бейтааныш адамга айланып калат экен да, билинбей өтүп. Анан азыр көпчүлүк эле мен билгенден айылдагылар сизди ырчы бала катары таанып калышса керек. Биздин ырчы бала кел деп. Анан кийин барып биздин тууган экениңизди билип, биздин бала экен дегениңизди билдирип, бардык, бирок көп жылдан бери биз ак кол болуп шаарда жүрүп, тим более ырдайбыз, сахнадан түшпөйбүз, иштегенди унутуп калыппыз деп койбоймунбу. Анча колдон келген жумуштарды аткарып, аралашып келдик, тууган урук, кошуна колоң, достор ишилсе баары менен жакшы негизи, жакшы. Бул нерсенин ошол карантиндин ошол бизге атайын болбосо, бир күн дагы бир эсептелүү болуп калат да. Могу күн биз бул жака барышыбыз керек, түгүн жака эметип калдык деп бара албай калабыз да. Эми азыр кенен басып, кенен туруп жүрөбүз. Шүгүр баары жакшы. Негизинен мугалимдердин, врачтардын да кадырын билбедикпи? Абдан мына өзүбүздүн балдарды өзүбүз окутуп дегендей. Ошол жагы кандай болду? Балдар жагынан мен улуу кызым 6 жашта. Мектепке бара элек, кичүү улуубуз, мына Кудай буйрса 4 айга толуп турат, кече жакында эле. Анан биз ошо башка ата-энелерден айырмаланып, үйдө жанагы тамаша кылдык дебейсиз, онлайн окуу деген менен көп алектенбедик. Анан келинчегим эле көрсөтүп телефондордон ата-энелер кантип балдары менен ошол сабакты алып урушуп атканын, кантип урушуп талашып атканын, ошол мугалимдердин, сиз айткандай мугалимдердин кадыры ошол жерден билинип атты да. Анан аябай эле кыйын болду окшойт го дейм, көп балалуу ата-энелергечи. Чындыгында баягы шарт бардык нерсеге пенде көнөт, бирок ошентсе дагы бул нерседен сабак алганга бир жакшы мүмкүнчүлүк болду көрүнөт. Анан чыгармачылык
сөзсүз түрдө эле көп эмгекти талап кылат да. Бош учур болобу же иш учур болобу, бир нерсени оюңда дайыма катып жүрөсүң. Убак сааты келгенде гана ишке ашат эмеспи? Бош болсоң дагы кээде тескерисинче ишке ашпайт, убакыт сааты келбесе. Азыркы учурда жумушуңуздар кандай таризде жүрүп атат? Иштеп атасыздарбы? Өзүңүз дагы мына опера балет театрында иштейсиз. Жамаат менен болгон жумуш кандай өтүп атат? Жамаат менен жумуш азырынча жок. Бизде ошол онлайн концерттер болгондо бирден чакырып, анан бир концертмейстер же 2 солист же 3 солист, 4 максимум 4 кишиге чейин сахнага чыгып чогуу ырдап калып атабыз. Андан сырткары ар бирибиздин классыбыз бар. Концертмейстерлер менен чогуу бир концертмейстер, бир ырчы болуп боло турган операларды даярдап атабыз. Бизде ошол карантиндин алдында аябай жакшы даярданып аттык эле. Жомакадыр Каниметовдун музыкалык драмасы бар, Ак мөөр деген. Ошону алып чыгып элдин алдына көрсөтөлү деп атканбыз. Аябай режиссер Искендер Сартбаев иштеп аткан. Бул ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, ошол нерсе токтоп калган. Анан болбой эле кийинки сезонго, жаңы сезонго даярданып, ошол азыр биз Нуржан Токтобекова деген эжеке экөөбүз ошол классында Болоттун партиясын даярдап атабыз. Эртеден кечке мен заниматься этем, менден кийин Ак мөөр келет, андан кийин дагы персонаждар келип, ошол нерсени азыртадан жанагы башка кесипке караганда биздин кесипте эске тутуу мышцалар дагы биздин мээден сырткары биздин мышцалар ырдаганда ошол нерсени эске тутуп калыш керек да. Ошол жакшылап көбүрөөк занимация эте турган болсок жакшы эсте калат да. Ошону менен азыр эргүүгө чыкканга чейин дагы жакшылап иштеп алсак, анан Кудай буйрса мына баары бүттү карантин, мына элдин алдына чыгып ырдай бергиле деген учурдан баштап туруп эле Кудай буйрса элдин алдына көрсөтөбүз деп даярданып жатабыз да. Буйрса бирок жакын арада өргүүгө чыгат. 1-июльдан го биз жылда ошол СССР учурунан бери 1-июльда бизде жамааттык эргүүгө чыгабыз да. Бир киши жалгыз чыгып кете албайт. Оркестр, хор, ошол солисттер, балет баары бир учурда чыгып, бир учурда кайра келебиз да. Ошо августтун 15-лерине чейин буйрса. Анан бир кезде кесиптеште болуп иштегенбиз биз. Ош студиясында, Ошто. Анан багы өзүңүз багы биздин кесипте деп калганыбыздан улам ар тараптан өзүңүздү бир ошол кезде сынап көрүү учуру эле, азыр эмнеге андай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай жатасыз, же өзүңүздү ушул жактан гана көрө алдыңызбы, дагы кандай изденүүлөр болуп атат, же ошол кездеги изденүү беле деп ойлоп жатам да. Ошол убакта өзүмдү тил жактан бул жактан көргөн экенмин, кандай болот, кайсы жактагы колуман келет дегендейчи. Анан чымчык сойсо да касап сойсун депчи, эгер телеге багыт алсак ошол нерсеге жан дүйнөнү бүт берип, ошол нерсеге алектениш керек экен да. Опера жаатында аябай кыйын да. Эртеден кечке занимация этип, бир эме форманы кармап, даже жөнөкөй эле сүйлөөнү, эгер туура эмес сүйлөсөң, ошол ырдаганга таасири бар да. Мисалы үчүн тамадалык, алып баруучулук, эгер ошол нерсени жакшы өздөштүрбөй туруп эле тигиге баш байлап буга алектенип калсаң, бир аз туура эмес болуп калат го деген ойго келдим да кийинчерээкчи. Анан ошол бир нерсени карманып, ошол нерсенин майын чыгарып, ошол нерсени бир жакшы бир кесиптин ээси болоюн деген нерсе менен кетип атабыз да. Анан бирок болбой эле анча-мынча алып баруучулук менен дагы алектенип койсомбу деп карантин учурунда ойлонуп калдым деп коеюн. Бул дагы перезагрузкадан кийинки ойлор. Негизи жакшы. Мына сөз бар, үн бар, өң бар дегенде, бардык тараптан ал жакта дагы эр жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Анан кыргыздын ушул мыкты уулдарынын бири катары. Мына ушундай жаман ылаң келгенде бүтүндөй дүйнө жүзүндө адам баласы эч нерсе кыла албасына көзүбүз жетти да. Эми биз ушул нерседен мына башыбыздан өткөрдүк. Кудайым буйрса өтүп кетсин дейбиз. Келечекте кандай ойлоп калдыңыз? Келечек кандай болот деген ойдосуз? Үмүтүбүз чоң келечектен, Кудай буйрса. Үмүтсүз бир эле шайтан дейт го. Үмүтүбүз чоң. Бул нерсенин баары убактылуу, Кудайдан келген бир сыноо болсо керек, бир өзүбүздү жакшылап, пейилдерибизди оңоп, баарыбыз жакшылап, жакшы ниет кылып,
алга карай аракеттенсек, Кудай буйрса баары жакшы. Эми келечекти жакшы ойлобойго оңго болбойт, себеби артыбызда балдарыбыз өсүп келатат. Бунун баарын бүт аракет кылганыбыз, басканыбыз, турганыбыз, жасаганыбыздын баары ушул келечек бала чакка деген экен. Ошон үчүн Кудай буйрса баары жакшы болот. Бунун баары сыноо. Мындан дагы чоң сахналарда, мындан да бийик үндөрдү, ноталарды бизде өзгөчө тенорларда барган сайын бийик нотаны ырдап, жанагы эң кыйыны күндө адам болуу дейт го. Ошол сыңарындай эле бизде да өзүбүз ар бир күнүбүз өзүбүзгө мындай өзүбүздү далилдеп турушубуз керек да. Ошол сыңарындай Кудай буйрса мындан дагы жакшы күндөр алдыда. Үмүтүбүздү үзбөйбүз. Келечегибиз кең болсун деп коеюнчу. Буйрса, кыздарыбыз өнүгүп өсүп, чоң сахнада чоң коноктор келген коноктордун алдында көп милдеттерди аткарабыз деген ойдобуз. Багы тилек, кыялдар ишке ашат деп коет го. Андыктан жакшы ниеттерди, тилектерди кыла берсек, бир күнү өзүң оюңда, ниетиңде болсо ишке ашканын кээде байкабай каласың го. Ушул ойду ойлодум эле, жакшы эле тилек кылган экенмин деген жакшы бир ойлор болсун. Ошол күндөр болгондо дагы ошол бөлүшө турган күндөр болсун деп ниет кылалы. Анткени багы мындан ушул белгилүү ушул оору болгондо белгилүү инсандардан багы көптү көргөн, акылман көрөгөч деп коеюн, инсандардан дагы ушул кеп кеңеш алып, элге жеткирүү максатында барып жолугуп калганда мындан да оор күндөрдү өткөргөнбүз деп айтып атышты да. Мындан да оор күндөрдү өткөргөнбүз. Бул эң жеңил күндөр болуп атат. Болгону биз багы тартиби жок жашап көнүп калыптырбыз дейт да. Мындайча айтканда, ээн эркин басып көнүп калыптырбыз. Биз тартипке түшө албай жатабыз деп айтып калышты. Андыктан мүмкүн бул дагы бизге жогоруда айткандай эле бир сыноо, бизде мүмкүн ушул тартиптүү болуп же бир башкачараак формада жашаганды дагы багы көнсүн деген бир мүмкүнчүлүк болду окшойт. Анан бизге дайым келген чыгармачыл инсандарга биз чыгарма айтып калабыз да. Бизге кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Бизге чыгарма жаңы даярдап келдиңизби? Анткени биз көнгөнбүз чыгармачыл колунан иш келген инсандарга эмне куру келдиңизби депчи. Бизге куру кол келбесеңиз керек. Кандай чыгармалардын үстүндө иштеп жатасыз негизи? Жогоруда бирин белгилеп өттүңүз. Буйрса аны угарыбыз, клибин экрандан көрөр күнүбүз болот экен. Кудай буйрса. Анан эми биз жанагы опера артист болгон үчүн көбүнчө ошол опера ырларын аткарып жүргөн бизге чейинки ырчылардын репертуарларынан жаттап ырдап жүрөбүз. Аны ар бир эле ырдай албайт деп мактанып койбойм мен. Муслим Магомаевдин репертуарынан «Синяя вечность» деген аябай жакшы чыгарма бар. Ошону ырдап берсемби деп ниеттенип келгем. Живой деп коеюнчу. Жакшы болот мына. Жандуу деген бул өзгөчө да. Жандуу ырдаган. Жандуу жанга, жансыз ырдагандарды сабак алсын деп. Өзүңөр билесиңер, биз мындай опера ырчылар отуруп ырдай албайбыз. Эгер уруксат болсо мен бияктан туруп эле колумду алып операнын театрда туруп ырдагандай ырдап берсем. Ушул чыгармалардын көпчүлүгүн жандуу аткарасыздар да. Ушул опера балет театрында иштеген, эмгектенген жамаат деп сүйлөп айтайынчы. Сиздерден тышкарыда жамаатыңыздар мүмкүн көрүп жаткан чыгар. Анан сиздерде дагы башка бир жерлерге барганда, жакшылыктарга барганда бир жандуу ырдоо мүмкүнчүлүгү түзүлбөй калган учурларда кандай чыгасыздар? Ал учурда дагы сиздер фонограмма деген нерсе сиздерде болобу? Сөзсүз. Эми жанагы телеге тартылганда клип съемкалар болот, ошон үчүн атайын радиолорго берүү үчүн фонограммалар жаздыртып коебуз. Анан мүмкүн болушунча биздин жумушубуз ошол нерсени талап кылат да, жандуу ырдаганды. Мисалы опера балет театрында оркестр менен фонограмма ырдай албайбыз да. Ошон үчүн биз спортсмендер сыяктуу формада жүрүшүбүз керек да. Анан бир жерге барып бир тойдо же башка бир эмеде фонограмма ырдасак, организм үйрөнүп калат да, бат үйрөнөт. Бир мисалы үчүн жалкоолукка деле бат үйрөнөбүз дегендечи, организм жалкоолуп калат. Анан ошон үчүн жандуу ырдап өзүбүздүн тонусту, өзүбүздүн форманы кармап турбасак болбой калат да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча жандуу аткарабыз. Ушул форманы кармаш үчүн кандай талаптарды аткарасыздар? Ошол спортсмендер деп атабыз го. Күндөгүдөй көнүгүү бар. Күндө тренировка кылмайынча, мисалы үчүн карантин учурунда биз
башында бир ай, 2 ай таптакыр заниматься эткенге шарт болбой калды, театрга келе албай калдык, ырдай албай калдык. Үнүбүз ошол мышцаларыбыз токтобой, кармабай үндүчү. Карантин бүткөндөн кийин театрга келип, распевка кылып жасап, бир аз акырындап формага кирип келатабыз да. Ошондой сыяктуу нерселер, муздак жебейбиз дегендей, ачуу жебейбиз, эми айта берсек эмес. Атайын талаптары бар. Убактары эме бүтүп калышы мүмкүн. Болотун жылкы сала жеп алчу экен да, күчтүү. Айтып калышат да, опера ырчылары күчтүү тамактанбаса үндү бийик ала албай калат деп, чынбы? Энергия керек да. Мисалы үчүн бир спектакльде мен жалгыз башкы ролду аткара турган болсом, мен тынымсыз 1,5 саат же 1 саат ошонун тегерегинде ырдашым керек болот да. Ал үчүн энергия керек. Мисалы сахнага чыкканда биз бир эле ырдоо менен алектенбестен ал жерде аткарышыбыз керек, оркестрди угушубуз керек. Мындай ар тараптуу тапшырмалар аябай көп да. Ошол нерсе менен ойлонуп отуруп эле жанагы эгер тамак жебей калсаң анын баары жок болуп кыйналып каласың. Мисалы үчүн кээ бир байкелерибиз бар. Ошол спектакль ырдаардын алдына бир күн мурун шорподон астырып, 5 бармактан жасатып, чучук казык артадан жеп, анан эртеси күнү күчтүү топтоп келип туруп анан ошол нерсени ырдайт да. Бийик ноталарга жетүү оңой эмес болуп калат да. Анан негизи эле кыйын. Бизде дагы буюрса 5 бармак асылуу. Кудай буюрса. Сизди үйдөн жеп келди, азыр биринчи ырдатып алалы, анан кетип баратканда берели деп атабыз, Кудай буюрса. Анда биздин режиссерубуз даяр болсо, музыканы коюп берсе, биздин телекөрүүчүлөрүбүз жандуу аткаруудагы чыгармага ортоктошуп болот. Кабыл алып коюңуздар. Кутман таңыңыздар менен. Море вернулось, говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга, море встречает, сердце как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с собой. Звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с тобой. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с тобой, с тобой, с тобой возьми. Эң сонун чыгарма болду. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн атынан дагы сизге жакшы кол чабуулар болду. Рахмат, рахмат. Эскертип коелу, анткени кол чабуулар адамга канчалык бир деңгээлде күч берерин
ушу сахна адамдары гана билсе. Өзгөчө бизге. Сагындыңызбы ошол? Ооба да. Биз дагы ошо 2-3 айдан бери карантин болуп чын эле жакындан баарлашып, жакындан укпай азыр тим эле жүрөктөр козголуп өзүнчө бир толкундан сахнадан ырды угуу, рахат алуу, жан дүйнөгө азык алуу бизге дагы өзүнчө бир бакыт тартуулайт дегендей, көрүүчү менен ушул сахнаны байланыштырууну дагы бир азык берерин биз дагы түшүнүп жатабыз буюрса. Азыр мынакей бизде убакыт чектелүү, болбосо көбүрөөк ырдатып калганга мүмкүнчүлүк болсо дагы жакшы болмок. Сизге эркин микрофон берели. Жакшы тилектериңиз болсо керек. Тилектин элге тилеги, Ооба, тилектин тилеги. Кабыл алып коюңуздар, дейинби? Кудай буйрса, кыргыз элибизде өзгөчө дүйнө жүзүндө ушул аты өчкү жаман оорудан арылып, жакшылыктар болсун, аманчылыктар болсун. Анын ичинде өзгөчө үй бүлөбүз, мына өзгөчө ЛТР каналына да ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дагы бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушинтип концерттер болбой турган учурда жок дегенде чакырып, эл менен байланыштырып, ушундай биздин бир эмоцияны элге тартуулаганга мүмкүнчүлүк шарт түзүп бергениңиздерге рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Кыргыз элибиз тынч, аман, эсен болсун. Бар болуңуздар. Сизге дагы рахмат. Таза тилектериңиз үчүн дагы рахмат. Кудайым кабыл кылсын. Анан жакшы ошо тилектер ишке ашкан күнү дал ушул студияда, жаңы клиптин бет ачарынан жолугалы. Жолукканга Кудайым жеткире берсин, насип болсун демекчибиз. Кыргыз элибиздин алдында жаркырап ырдай бериңиз. Бар болуңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир ирет эсиңиздерге салып айта кетели. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев болду. Биз болсо түз эфирдеги көрсөтүүлөрүбүздү мындан ары дагы улантабыз.